Жакшы сөз жан эргитет демекчи Boom Show берүүсүнүн командасы. Бүгүн сиздерге жакшы маанай тартуулоого аракет кылат. Мен Эмир. Жана Кулупа. Биз менен бирге болуңуздар. Бизнесим азырынча жок, ошо башында бар болчу. Казакстанда бул жака келгенден кийин ал жакты жыйынтыктан келгем. Ошол жагындагы барбы? Жок, демөөрчүлөр эми жакындар, бир туугандарым ата-энем колунан келишинче колдоп турушат. Ооба. Шоу бизнесте кайсыл Ромео үчүн жан бермексиз? А варианты бул Дайыр Исмажаров. Ооба, Дайыр, мына көрдүңүз, биз Жулеттен таптык. Опа. Косолбой жерде эле ойнобойм мен. Бир жакшы сөз бар, оюнда ыйлаган, чырдаганда эмне деп коет бересизби? Эркектердин арасында ушинтип тамаштап калчу деп. Кайдасың, жоксуң деп Кыргызстанда гана эмес. Керек болсо Казакстандан өсүүсүн издеп келаткан Гүлназ Чыныбек кызы бүгүн бизде конокто. Бала кезимде тентек кыз болчумун. Мен ырдап же бийлеп турбасам болбойт деп эжекелеримди ой боюна койбой, жада калса уйку ойлорду тизип алып, мен ырчы болом, укла деп концерт коюп кол чаптырчумун. Мына эми Кудай жаштын тилегин берет экен, ырчы болуп, Ош Баткенге, Ысык көл чүйгө, керек болсо галактикага чейин барып, кайда деп оун созуп жүрөм деген ырчы бүгүн бизде конокто. Шайыр мүнөзү, жөнөкөйлүүлүгү, сулуулугу, таланты менен көрмандардын купулуна толуп, хит-параттарда биринчи орунду бербеген ырчы айым Гүлназ Чыныбек кызы. Ооба, бүгүнкү коногубузду Оштон, Баткенден же болбосо көлдөн издебеңиз, анткени бүгүнкү коногубуз Boom Show берүүсүндө Гүлназ Чыныбек кызы. Кандайсыз Гүлназ? Сонун өзүңүздөр Кайдасың, жоксуң деп ырдап жүрүп сүйүүңүздү таптыңызбы? Жок, ошо дагы эле. Дагы деле таба албай жүрөсү. Кайсыл жактардан издеп атасыз? Кыдырбаган жерим калган жок. Мисалы айтыңызчы. Эми бул ыр боюнча Кыргызстандын 7 областын баарын эле кыдырып чыктым буюрса. Жакшы акчалтай ырларым болду. Өзүңүздүн жеке жашооңузга ийгилик Эми жеке жашоомдо эч кандай өзгөрүү болгон жок, ошо мурункудай эле. Кандай кадам таштасам чыгармачылыкка, ошол боюнча эч кандай өзгөрүү жок, ошол боюнча эле. Кыргызстандын мына 7 дубанын кыдырын деп алыңыз. Ар бир облусубузда кайдасың деп ырдадыңыз. Эмнеге ушунун баарын Казакстанда баштадыңыз? Анткени мен ошол учурда Казакстанда жүргөм. Мындай эл катары эле жумуш, башка эле жумуш аркалап жүргөм. Анан ырчылык мен жөн эле хоббим болчу да, жакшы көрөт болчумун. Анан ошондон улам күндүзү башка жумуш менен алектенип, анан кечинде хобби катары жакшылыктарда, анча концерттерде ырдап коюп жүрчүмүн. Ошондон улам башталып кетти ал жакта. Жакшы. Негизи кесибиңиз эмне сиздики? Негизи 5 жылдык билимим боюнча силердин кесиптешиңердин журналистиканы бүтүргөм. Ушул боюнча сурайлы анда. Алып баруучу бул кыялыңыз экенин да билебиз. Качан жакын арада көгүл экрандан кайсыл жактан көрүп каласыз сизди? Азырынча мындай ниеттеримде бар деп койсом болот. Негизи мен журналистиканы бүтүргөндөн кийин маалымат жаатында бир аз эмгектенгем. Бирок мен өзүмө кичинекей кезимден бери эле ушундай шоу жака жакынмын да. Анан биз кичинекей кезибизде Фабрика известий деген бар да, Яна Черепалович. Ошондой телевизионный шоуларды алып баргым келчү да. Анан ошол ниетим бар, балким өзүмдүн автордук бир элде жок бир программа ойлоп таап алып чыгып калышым мүмкүн деген ниеттерим бар. Ооба, ниетиңизге жетиңиз. Бир нерсени сурап кетейин да, кыстырма болсун да. Эфирлерди көрүп жүрөбүз, мына шоу программа же болбосо атайын алып баруучулар алып баргандай кандай долбоорлор болуп калат. Эмне жетишпейт негизи алып баруучуларга? Эми азырынча биздин журналистика жок. Журналистика эмнени айтат? Алып баруучуларга эмне жетишпейт? Унутуп калдыңыз. Алып баруучуларга мындай жетишпейт деп айткандан алсын, анткени өзүмдүн эле тажрыйбам жок. Эгер кирише турган болсом деле изденүү менен киришмекмин да. Азыр мен жеке оюм боюнча мындай бир көтөрүлүп бараткан учурда да биздин да журналистика ар түрлүү жаатта ар кандай шоулар чыгып кубандырып аткан кез деп гана айта алам. Ошол эле учурда көп азыркы интернет булактарынан хайп жаратып жылдыз болуп кетип атпайбы? Мисалы, оюңузда барбы? Бир хайп жаратып туруп анан бир ошондой нерседен алыс экенмин, негедирчи мындай сунуштаа кылып калышат да, мындай хайп кылбайлы өдөрчү анан. Эми айтпай эле коеюн.
тынч эле мындай эле жүрө береличи деп коем да. Ооба. Мисалы чыгармачыл адам болгондон кийин сөзсүз түрдө баарынын көпчүлүгүнүн киреше булактары болот. Чыгармачылыктан тышкары сиздики кошумча меники кайсы жактан келет? Мындай жеке бизнесим азырынча жок, ошо башында бар болчу. Казакстанда бул жака келгенден кийин ал жакты жыйынтыктанан келгем. Буюрса пландарымда бар, бирок азырынча бир гана чыгармачылык менен эле Instagram чыгармачылык ушундай. Реклама. Реклама. Канча турат сиздин рекламаңыз? Эми аны Айтып бериңиз да. Сизге жок, мындай экен да, мен аны өзүм жеке тажрыйбаман байкадым. Ошо акча жөнүндө, ошо именно шоу чүрүдө ырчылар айтып аткан интервьюсун ар ким ар кандай кабыл алат экен да. Ошол эле акчаны, мисалы мен аны кээ бир жөнөкөй жумушчу бир ай бою иштеп тапкан учур болот экен. Ошол эле учурда аябай даражасы бийик же болбосо айлык көп адамга мындай эле акча болуп калышы мүмкүн. Ошону мен өзүмө түшүнүп жеке чечим кабыл алдым. Акча жөнүндө мындай сумманы айтпаш керек экен депчи, ар ким ар түрдүү кабыл алат экен да. Ошентип мен өзүм үчүн ошондой чечим кабыл алдым да. Себеби комментарийлерден окуп калдым, бул үчүн мындай эле айтып атат го деген учурларды угуп калдым да. Ошон үчүн айтпай койгомчу. Чалышса айтам деп. Анан аябай көп рекламадан же болбосо башка тармактардан көп акча тапкан кесиптештериңизден аларды көрүп мындай аларга атаандашып бир аракет көрөсүзбү? Ичиңиз күйүп, өзүңүзчү отурганда. Жок, эми аракет көргөндө менин Instagramдагы эми биздин булак болуп калат, Instagram өзүнчөчү. Менин өзүмүн жеке аракетим бар. Ал мындай рекламаны дагы даяр эле ролик жөнөтүшөт да. Даяр ролик, анан даяр текст. Анан мен болушунча сунуштап айтам, көндүрүүгө аракет кылам. Менин стилим андай эмес. Мен ошол нерсе барып өзүмүн көз карашым боюнча мен өзүм атыман айтып жарнамаласам, ошондон эффект жакшыраак болот деп. Анан тексти дагы урматтуу шаардын тургундары, сиздер үчүн жаңылык мындай деп эле койгондон кичине алысыраак мындай бир тамаша кошуп жөнөкөй тил менен жарнамалаганга элге жеткизесиз. Аракет кылам. Ооба. Жарнама деп калдык. Ошондо анан канча жарнама кылып туруп бир ыр толук кандуу чыгат? Ошо менен биз эфирдегин эсептеп алалы. Демек, жарнамасы мынча турат. Негедир жарнаманын дан түшкөн анча мынча каражаттар башка эле жакка кетип калат да. Чыгармачылыкка ушул чыгармачылыктан түшкөн каражатты ошол жакка жумшайм да. Чыгармачылыктан. Анткени бир клип тартуу үчүн бул көп эле акча, чоң акча. Ооба. Же демөөрчүлөрүңүз барбы? Жок, демөөрчүлөр эми жакындарым, бир туугандарым ата энем колунан келишинче колдоп турушат, ооба. Бирок көбүнчө эле ошо элибиздин жакшылыктардан кур койбосун, ооба, жакшылыктан эле элдин кызматынан түшкөн каражаттардан ошо. Ошол эле учурда сиз чет жакка чыгып эс алганда жетишип атасыз, Instagramдан бир аз постта. Эски сүрөттөрүңүздөн болсо айтып кетейин, анан элестетсеңиз, шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда кантсе да Казакстанды көрүп келдиңиз. Анан кайсыл бир шаарга алмаштырат элеңиз биздин Бишкекти? Ушундай болсо деп мындай кыялыңызда барбы? Ушундай бир теңепчи, мындай салыштырып. Ушундай деңгээлге жетсе деген. Эми өнүгүшүн каалайм албетте. Кыргызстаныбыз деги эле баардык шаарлары, өлкөбүздүн баары өнүксө гана эле деп барганда суктанып, буюрса биздин шаар да ушуга жетет деп. Бирок алмаштырган эми албетте ойдо жок. Алмаштырып дегенде Швейцария деген атындай коп. Азаматсыз, ооба, алмаштырбайлы, туулган жердин топурагы алтын дейт. Азыр болсо бул суроо тамашалуу болсун. Ооба, тамашалуу болсун. Тамашалуу суроо болсун. Бирөөсү. Видеого тартабыз. Муну биз Instagram баракчага киргизебиз. Хайп жаратабыз. Шакалап отурайын деп коем, жанагы эле тартылбай аткансыз. Ооба. Муну биз телефонго тартабыз. Телефонго тартып, азыркы учурда эле биз Instagramга киргизебиз. Элестетиңиз. Эгерде сиз Джульетта болсоңуз, так. Элестетип атасыз, балкондо турасыз. Элестетип атам. Шоу бизнесте кайсыл Ромео үчүн жан бермексиз? Биринчиси Дайыр Исмадияров, экинчиси Кайрат Кыргыз, же болбосо Эркин Рыскулбеков. Андай эми болбойт да андай суроо. Тамашалуу суроо жана. Эми мунун жообу азырчы мындай хайп болуп кетейин деп атат да. Канчалык деле. Канчалык деле болбойт. Ооба, тамашалуу суроо. Эч кандай жүрөккө жакын албайт болуш керек. Эми биздин кыргыздардын мырзалардын ар бири эле өзүнчө орду бар, ар бири эле татыктуу негизи. Ошол учурда көрмөкмүн деп коеюнчу. Бирок биз азыр Европанын Шекспирдин каарманында жүрөбүз. Ромео и Джульетта болуп. Сиз
дагы бир жолу элестетиңиз. Джульетта болсоңуз турасыз. ошол ролду ким аткарып атса ошонун ичинде. Сиз Джульеттасыз. Элестетиңиз, Сиз Джульеттасыз. Анан Ромео үчүн алар бири-бирине жан берип, аябай атагы сүйүүнүн символу болушканда. Негизи ооба билем, чарма жөнүндө деле кенен маалыматым бар, окугам. Бирок мен Джульеттанын ордуна болгондо мен сүйүү үчүн жан бермеген эмесмин. Тамаша иретинде келиңиз, тамаша иретинде. Ооба, тамашалуу суроо, сиз тамашалуу жооп берип коюңуз. Силер тема коюп коесуңар да, мына үчүн жан берет. Сиз айткандай тема коебуз. Ооба. Дайыр Исмажаров, дагы бир жолу айтайын, Кайрат Кыргыз же болбосо Эркин Рыскулбеков. Эле. Варианты бул Дайыр Исмажаров. Ооба, Дайыр, мына көрдүңүз, биз Джульеттаны таптык. Ромео буйруса, мына бум шоу берүүсүнө келип алып кетсеңиз болот. Азаматсыз. Ооба, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай маанайда, ушундай позитивде берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздө музыкалык тыныгуу. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эскерте кетели, бүгүн бизде конокто Гүлназ Чыныбек кызы. Алматыда жок да бизде эле койгула. Бүгүн бизде бум шоуда. Айтыңызчы. Ушул ыр менен чыкканда көчөдө тийишип калыштыбы, ырдап сизди карап көрөрмандар? Анча-мынча болуп атты, бирок башында мен мындай өңүмөн эмес, аты жөнүмөн эмес, ырдан тааныгандар көп болуп атты да. Мындай жакшылыктарга барганда дагы, мындай кирип барганда, азыр барганда эле таанып башташты да, барганда эле Светка чалайлы деген учурлар болуп калат. Анан ал учурда болсо, жаңы барган учурда эч ким деле көңүл бөлбөйт. Барып отурасың, шашпай кезең күтүп отурасың. Андан кийин Гүлназ Чыныбек кызы дегенде деле мынтип карап коюшат. Анан ыр башталганда, ушул кызды айтып турбайбы деп телефондорун чалып. Көзүңүздү уткузуп коесуң. Тырдай бересиң. Ооба, ошо ыр аябай популярдуу болду биринчи. Анан кийин ыр аталып келди. Анан атынан кийин анан эми таанып башташты. Азаматсыз. Ооба, биз дагы ошол тааныйбы же тааныбайбы деген текшерүүнү жүргүздүк. Шаарыбыздын тургундарына сиздин сүрөтүңүздү алып чыктык. Чыгып, бул кийим эмне жумуш кылат деген сыяктуу суроолорду берип, интервью алып келдик. Назарыңызды экранга бурабыз. Келиңиз, чогуу көрөлү. Жок, билбейм. Кабай ким? Жок. Билбейм. Жок. Таанайсың? Тааныбайт. Тааныйм, бирок аты ким эле? Айтсыбы? Тааныбайм. Нургул эмес экен. Гүлназ Чыныбек кызы. Асель билет? Тааныбайм. Жок, тааныбайм. Тааныбайм. Гүлназ. Гүлназ. Айттым го де. Ооба, сизди Асель деп окшоштуруп кетти. Кайсы? Мен оюмча Кадырбекова окшоштурду. Кадырбековага окшошмунбу? Негизи жашоодо кимге окшоштурушат сизди? Атактуу инсандардан, ырчылардан? Мындай көп деле окшоштурушпайт, бирок мен жана интервьюларга барганда кимди күмөт тутасыз дегенде мен ушул биздин кыргыз шоу чөйрөсүнөн кичинеменден эле Гүлназ Сатылгановну жакшы көрөм да. Анан ошону десем өзүңүз окшоп кетет экенсиз деп комплимент айтып коюшат. Негизи атактуу болуу, популярдуу болуу сизге бул канчалык деңгээлде маанилүү? Ооба. Башкача карап койдум. Атактуу болуу эми бул убакыт менен келе турган нерсе. Адам пешнесине жазса, маңдайына жазса келе турган. Анан мен атактуу болушум керек деп мен оюмча максат койбош керек. Себеби мен жеке пикирим боюнча чыгармачылык менен алек болуп атасың, ошо ырларым элге жетсе экен, кандай максатта чыгарсаң, мисалы көңүлүн маанайын көтөрө турган ыр чыгарсаң, ошол өрүң эле жетип, ошол ишке ашып атса, анда максатың ишке ашкан ошол да. Анан атактуулук эгер Кудай жазган болсо, ал убакыт менен келет болуш керек. Ооба, Азаматсыз. Буюрса сизге дагы чыгармачылык эргүү каалайбыз. Көптөгөн аябай көрүүчүлөрдү алып келген, көрөрмандарды алып келген ырларыңыз көбөйсүн. Ошолордун арасында биз дагы сиздин көрөрманыңыз, угарманыңыз бололу. Ал эми бум шоу берүүсүндө бүгүнкү коногубуз менен оюн ойнойбуз. Бум шоу берүүсүндө оюнга кезек келип жетти. Кыздар, эми силерге оюндун шартын түшүндүрүп берейин. Бул топташ оюнун улуттук оюнду балалык кезде бир аз эске салып кетели. Билебиз да, ойногонбуз. Ооба, кичине кезибизде ойногонбуз. Азыр мен силерге 30 секунд убакыт берем. 30 секунддун ичинде силер бир ташты алып, бирден чогултуп, колго чогултуп, кимиңер көп чогултсаңар, Бирден алыш керекпизби? Бирден, экиден, Көптөн алса болбойбу? мондай көп. Ооба, Колго батышынча ала берсе болор э? экиден.
2-ден ооба да. 2-ден ошондой аласыңар дагы анан 30 секунд мен убакытты карап турам. Токтогула дегенде токтойсуңар, анан эсептейбиз. Кимиңердики көп болсо ошолорду жеңесиңер. Жеңилген киши биякта биздин таттууларыбыз бар. Болушунча жейбиз, бүгүн жыргайбыз. Даярсыңарбы? Ушул үйүлгөн боюнча турабы, жайып коелубу? Ушул боюнча турат азыр, үйүлгөн боюнча. Топташ биринчиси, топташ мына. Кокуз, Тобу менен турат. үчөө алынып кетсе эч нерсе болбойбу? Жок, үчөө алып кетсе эч нерсе болбойт. Даярдан алып. Ыргыткан ташыңар түшүп кетсе, анда ошондо Аны албайбыз, кайра продолжать, кайра баштайбыз. Даярсыңарбы? Хайт, Жакшы эмес. Даяр болсаңар гана 1, 2, 3 кеттик. Азаматсыңар, Кудай сакта, Кудай сакта. Улан төрөбүз. Бирок, мен таттууларыма түшүрүп койбогула. Жакшы. Сиз бала кезде аябай көп ойногон окшойсуз. Кичине кезинде, ой, түшүп атат, мен токтогон. Түшүп атат. Мына да алып коюмбу? Эми сиз болду, токтотобуз. Муну сен алганбы же Түшүп кеткендер. Анда бияка башлагыз. Жок. Түшүп кеткендер кошпо, тартпагыла да таанышкан. Сиз да коюңуз. Келиңиз. Макул эми эки таш. Мына карап туруп эле. Урматтуу көрүүчүлөр, карап туруп эле кимдин жеңгенин, кимдин жеңилгенин билсек болот. Бирок кантсе дагы ким канча таш чогулту, анын баарын азыр эсептеп көрөбүз. Коногубуздун ташы бул 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ташты чогулттурса. Мен сен ташын мындай эле караштым. Санап эле койчу меники. Уяткы, мына 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 таш экен. Мына ушундай чоң көрсөткүч менен коногубуз жеңүүчү болду. Эми бул жерден жеңилген киши кантсе дагы биздин жазаларыбыз бар, аткарыш керек. Бул жаза деле эмес. Кыргыздын чыныгы даамдары, чыныгы нукура даамдарынан ооз тийиш керек. Бул эмне? Бул сары май. Жөн эле ооз тием. Ооба, жөн эле эмес. Көп эле мен, мынакей. Муну мен берейин. Нан жок эле. Наны жок эле. Эң кызыктуусу ушул. Барган жерген бактаба көрбүзүм. Рахмат. Кирип баратканда сармай салат коозуна. Тойго көп барганыңыз ушул жерде сезилип атат. Ооба. Бүт барын. Кудай сакта. Сармай жегенде деле кыргыз көнүп калыптыр. Фу деп. Сармай Андай адат калбайт экен да. Баарын эле бир салсаң ошондо сага эмоцияңды сыртына чыгарат болуш керек сармай. Кийинкиси сизге да окуш мүмкүн. Ооба. Муну бозобу? Же кымызбы? Сиз үчүн бозо деп турайын. Муну кайра чогултабыз. Түшүндүк, Ооба. Ушундай эле дагы 30 секунд чамдайбыз, Гүлипа. Бүт барын, могу дамдардын бүт барын сен жебегендей бол. Конокко дагы бир аз дам таттыралы. Уят да койсун. Ооба. Даярсыңарбы? Кайра эле 30 секунд. Азыркыдай эле тартип менен, эреже менен чогултабыз. Даяр болсоңор жеттик анда, Сиз канча ойноп атасыз? Бир алганда. Жакшы. Дагы аз гана убакыт калды. Чамдайбыз. Жакшы. Чамдайбыз. Ким? Токтоттук. Мону бир-бирден кошуп коеюн, бир-бирден Тең болсун деппи? Мен карап көрсөм, азыр Гүлипа сармай жегенден кийин бир аз энергиясы артып бараткандай, күчтөнүп бараткандай. Эми коноктон баштап эсептейбиз. Кайра эле 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Сиздики ашып кетти окшойт кайрадан эле. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
Бул деген Ничего. тең деген сөз. Тең деген сөз. Мен силерди куттуктайм. Ошон үчүн бири-бирден дан Сармай деп тартабыз. койгон. Мен жедим. Эме бул. Коноктон баштайбыз. Бул эмне болуп атат? Ашка окшойт. Жан талаш эле. Жок, мен айтаскерисинче айтып атпаймынбы? Ооба, келиңиз Гүлназ. Бул дагы ошо барган жериңизден бактаңыз, эми мен сизге Умай ата. Келиңиз. Чоң рахмат. Сиз сол колу менен тамак жейсизби? Сау удобно болду. Эми кийинки турду баштайбыз. Кийинки тур бул жерден ар биринен 5тен өзүңөргө жаккан таштар тандап аласыңар. Жаккан таштар тандап алабыз. Даярбызбы, тандап алдыкпы? Ооба, колго ыңгайлуу болгон таштарды тандап алсаңар болот. 3, 5. Сиздин ташыңызды алып турайын, Азыр эми ондагы бирибиз кат. Тамаша. 5 таштын эрежесин билесиңерби? Ооба. Ооба, бул топ таш менен 5 таштын айырмасы. Мен кичинекей кезимде эжем жалгыз кыз болуп, бизге аябай ойноп биз менен деп аябай күндө бизге келип турчу да, жалгыз кыз болгон үчүн. Ошон үчүн ойноп калгам кичинекейимде. 5 таштын эрежеси. Биринчисинде чачабыз, бирөөсүн тандап алабыз, анан бири-бирин чогултуп чыгабыз. Бул биринчи этап. Кимдин колунан түшүп кетсе, ошол утулат. Даярбызбы? Анда коногубуздан баштайбыз. Кезек-кезеги менен келесиң, өзүңүз чачып, өзүңүз каалагандай буга аралаштырбай. Мен кийинки тамак даярдана берейин. Даярдана бер. Сизге Мен биринчи бир-бир, анан бул мындай. ооба, кезек-кезеги менен. Эгерде колуңуздан таш түшүп эле кеткен болсо, анда сизди бул жактагы дагы бир. Колдоп таспайбыз, Жакшы көрсөткүч. Ушундай эле бат-баттан Гүлипа. Аракет кылып көрөм. Ама Кандай болуп кетти? Кайра баштайынчы мен. түшүнбөй. Кайра. Меники түшкөн жок. Бирок. Жок, экинчи кол менен алып койду. Экинчи кол менен. Эскертүү болсун, макул эскертүү болсун. Опа. Жакшы. Опа. Жакшы эле таанышка жан тапкан. Жана бул эми бул биздин сулуу кызыбызга Аксеркеден ичкен эле. Аксеркени ичип көрдүңүзбү беле? Ооба. Жагабы? Нормально. Анда азыр да сиз да ичесиз. Келип. Урматтуу айым. Келиңиз. Рахмат. Сизге жакшы эле көрсөтүп берип атсак, жакшы эле түшүндүрүп берип атсак, өзүңөн кетти, кечир. Кандай экен? Жакшы. Жакшы жасалып турбу? Ичип отуруп турайынчы дейбиз. Жок. Эмне экен? Эмнелер кошулуп жасалат? Дагы эмне кошулат ага? Анан кийин айран. Айран кошулат, Жакшы. Негизи үйдө бат-баттан ичип турасың акса экен, Остик көрөсүзбү? Аябай жакшы. Келиңиз, остик көрүңүз. Анан улантабыз. Сизди Гүлипа ичип атканда сиздин көз карашыңыздан байкадым да. Сиз ичип анан мен ичсем болмок да, сиздики мага жок. Мен да тапташтай ойноп кирмекмин азыр. Мына, 5 ташын кайра өзүңө. Эми 2-2ден. Билебиз эрежесин, Ооба. Көрсөтөйүнбү? Билем, таштап туруп экинен кошо аласың. Азамат. Ошондой эле. Ана сизден баштайбыз, келиңиз. Ачып алабыз. Түшкөн көрүн. Сиз билет окшойсуз, Сиз билет окшойсуз. Хоп. Жакшы, Гүлипа. Мен даярданайын эми. Кудай сакта. Жакшы таштады бул дагы, Опа. Бирок эң маанилүүсү кандай тосуп алат. Ооба, ошол болот. Экинчи кол иштеп кетчү эле. Хоп. Азамат, бирок тосуп алды. Эми үчүнчүсү. Ооба. Эми үчүнчүсүнүн эрежесин билесиңер. Ооба, бирөөнү өзүнчө алабыз дагы, үчөөнү бир чогуу алабыз. Же көрсөтүп берейинби? Жок, мен. Сиз көрсөтүп окшойсуз. Так. Жерде ойлонуш керек да. Жерде кандай? Аны алып туруп, анан биринчи алыш керек дагы. Хоп, деш керек. Мастер-класс. Азыр сен дагы жаңылбай туруп жасасаң, 2 күн өтөн жедир. Чын эле, 2 күн өтөн. Тең болсо. Ооба, тең болсо. Аракет кылып көрөйүн. Ийгилик. Рахмат.
Құдай сақта. Мен саған ладно. Мені өзің чал. Мені өзің чал. Жақсы. Кішіне үйлеп қойшы дейін ташты бір жақ. Болбайды екен әм. Болбайды екен. Қаншада. Әрекет қылып көрейін, ә? Опа! Солбай жерін әлі ойнамайым мен. Бір жақсы сөз бар, ойында илаған, чырдағанда не деп қойып бересіз бе? Еркектердің арасында шынтып тамашалап қойып керек. Бұл деген сызық деп те айтады. Чывызғы деп те айтады мұны. Же болса жиза деп те айтады. Бұл жаңағы аш плов заказ қылғанда, қойдың майын қуырып, ошаны алып келіп береді. Бұл өте дамды. Жақсы көресіз біз? Шындығында өте дамды. Мен сіздерге бірден емес, екіден берем. Алға, екіден алыңыз. Маға күйіп кеткені жақсы әлі. Екіні алыңыз. Екіні. Бір-бірден жейін да көрсетіп. Екіні қолыңыз қалы. Жейірбейін екінді. Осы чоңын алыңыз. Келі. Сіздерге жедіріп атып, мендері құстағымашым ол. Анчалық ойланбайыз. Бат-баттан бұл негіз айвай дамы соның. Шындығында дамы соның. Үй шартында дағы жасап жесе от. Еме? Төрт. Төртін ережесін білесіз бе? Таштап бірін алып төртін чоға аласың, Ошандай ба? Жоқ, Бішіне қойын болып ырғытып таштап тұрып, қайра ырғытып аласың. Мындай қылабыз. Азыр бірінші қолға тосалауыз. Анан қолға бір қанша таш тұрып қалған болса, бүт барын түшірөбүз дағы, бирөөнү алып қалабыз. Бирок қолдың ортосына монда кыпчыл турбаш керек. Эми ушуну түшүрбөй туруп, муну биз бирден чогултуп алабыз. Ооба. Сер жақта башкача, биз жақта башкача болчу төртүнчүсү. Төртүнчүсү Мындай бирөө төртөөнү кармап туруп, анан бирөөнү ыргытып, төртөөнү коюп, кайра төртөөнү алып келип. Эми биздин үйгө биздин эрежеси менен ойноп коюңуз. Биздин үйдө ушундай. Анан ушинтип төрт ташты чогултуп чыгабыз. Муну түшүрбөш керек. Ким түшүрсө, ал демек жеңилген деген сөз. Даярсыңарбы? Баштаңыз. Мен түшүнгөнүм боюнча ката кылсам, ама. Мындай. Эми бир таш калыш керек колуңузда. Бир таш калыш керек. Эми бир-бирден чогултасыз. Колум титирейт го. Ошондой эле Гүлипа. Ооба. Ошондой эле. Сен да түшүрбөй жатсаң, азыр биякта дагы бир дам бар. Кудай сакта. Так, да? Алтырайт. Оң көзүң, сол көзүңө душман деген ошол жерден көрүнүп турат. Бетме бет отуруп эле. Жакшы көрсөткүч. Жакшы көрсөткүч. Бул болсо кийинкиси куйрук. Чыныгы куйрук деп ойногон сайын деп турат экенбиз. Ооба, биринчи гана болсун. Сизден болсун бул. Я. О. Ошонун баарын. Кана. Жакшы көрөсүзбү? Демек сиз жакшы көрөсүз. Гел. Макул. Бир жума тамак жеп жүрчү. Копченый ыйрык кой. Дамы кандай экен? Жагабыз ке. Жагат, просто сыртынан ачып калемпир кошуп кетирсек. Демек бара-бара ачууга да көнүп кетесиз. Оюнубуз бүткөнчө. Эми биз төрттү бүттүк, эми 5ти. 5ти билесизби кандай экен? 5ти билбесеңиз, анда мен көрсөтүп берейин. Бул деген колуңузду менен кармайсыз. Мындай десек? Мындай. Жок. Мынтип туруп, мына жака бирден жүрөсүң. Сиз бүт барын билет экенсиз, чындыгында. Ооба. Бүт барын билет экенсиз. Бирок чындыгында азыр бирок 5ти мындайынан жасайбыз. Үстүнөн ташты таштайбыз. Болушунча алыс кетиш керек. Анан бир ташты алып туруп, ар бир колубуздун ортосуна бир-бирден киргизип чыгабыз. Бир эле аракет көрөбүз. Экинчи аракет болбош керек. Сиз батыраак куйрукту айтайын деп атсам, оозуңузду салып жибердиңиз. Мен сизге бул жакта бүт бары кыргызча болуп атат. Ошон үчүн бекитип, баарын сатып берип. Ооба, көрсөтпөйүн деп бияка салып койдум. Суу жок, Я. Суу жокпу? Суу азыр болот. Мынаке суу. Мына караңызчы сууларды азыр. Эгерде оюнуңузда эч кандай жаңылыгысыз, эч кандай кемчилик сактарсаңыз, суу да ичпейсиз. Чыдап тургула. Беребиз. Баарын беребиз. Даярсызбы? Келиңиз. Так. Колуңуздун үстүнөн таштайсыз. Катуураак эле таштайсыз. Мындай. Ооба. Мына ушундай жылдыздын саатын мен тагып турайын, Мындан иши экен да. Ошон үчүн атайын, ушул көнөк тандаганбыз. Мындай кылабыз анан үстүнөн таштайм, Үстүнөн катуураак таштайсыз. Мындай алып турайын,
Макул. Анан өзүм каалаган бирөөнү алам, бирөөнү аласыз. Эми бирөөнү аласыз. Могул таш да сиздики, билесиз, Ооба, ошону алам. Кудай сакта. Эми ар бир колдун ортосуна бир аракет менен киргизесиз. Бир аракет менен. Бирөө кетти. Экинчиси сөмө менен ооба ортон колдун ортосуна киргизесиз. Эмнерге? Ооба. Бул 2 кетти. 2 кетти. Үчүнчүсү. Так. Кайсы эле? Муну менен Ошо менен ошол. Азыр мен муну билишим керек экен. Көрдүңбү? Мен качан көзүмө келип чочулуп калдым. Жакшы. Эми сиз ооба. Мына келип калыптыр. Эми чындыгында бул акыркысы сиз үчүн өтө жүрөк дүкүлөткөн убакыт окшойт. Чын эле жүрөгүм дүкүлөп кетти. Бериңиз. Бала чакка Бизде башкача болчу да. Утсаңыз да жейсиз, жейт экенсиз. Утпасаңыз да жейт экенсиз. Азаматсыз. Азаматсыз. Чындыгында жакшы көрсөткүч болду. Гүлүп асага ийгилик. Гүлүп асага ийгилик. Мага ийгилик кылып койгу. Бул болсо Оха. кайсынысын тандап алат бул кыйынысы. Бир-бирден. Ооба. Оо. Кирди. Ооба. Алып коер. Так. Кирбеди. Дагы мага мүмкүнчүлүк берилеби? Таныш деп эми бирөтөлөр. Силер кимге тааныш билишкен? Конок деле уят деми. Ладно, эмете? Бүгүн деле окуп коюңуздар. Эркилейт Мен десе биринчи жолу ойноп атам. Болобу? Жакшы кирди. Бар эсеп. Муну ичкенбиз. Эми Бул болсо сиздин каалооңуз менен бир аз суусап калганыңызды сездик. Ошон үчүн бул курма чай сизге. Курма чай кандай жасаларын билесизби? Аталады коётпу бизде? Мен кечирип коюңуз. Бул чындыгында аталабы? Курма чай деп мен алмаштырып алдым, кечирип коюңуз. Бул ооруганда аябай ден соолукка пайда, бул эмне? Кордо. Мына ушундай бир аз болсо да сиздерди балалыкка ээрчитип, балалык сезимдерди сиздерге тартуулаганга аракет кылдык деп ойлойбуз. Ушундай татынакай биздин коногубуз менен жана Гүлипа менен биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Ар күнү таң эрте лимон ширеси кошулган жылуу суу ичүүнү адатка айлантуу пайдалуу. Бул адат адамдын өзүн жеңил сезүүсүнө жардам берип, саламаттыгына дагы бир нече пайдалуу таасирлерди берет. Лимон ширеси кошулган суу чаңкоону кандырып гана тим болбостон, организмди витаминдер, минералдар жана микроэлементтер менен азыктандырат. Ошондой эле ал организмдин кычкыл-щелочтук балансын калыбына келтирүүгө да жардам берет. Бул өз кезегинде ооруларды алдын алып, ашыкча салмактан арылууну шарттайт. Лимондуу суу мыкты табигый энергия булактарынын бири. Эмне үчүн эртең менен лимондуу суу ичүү керек? Уйкудан ойгонгондо денебиздин тканьдары токсиндерди чыгарып, клеткалардын жашаруусу үчүн сууга муктаж болот. Мындай үй лимонады ички токсиндерден арылтып, бөйрөк, тамак сиңирүү трактынын ишин жөнгө салат. Лимон кошулган суу иммунитетти бекемдейт, тамак ашты сиңирүүгө жардам берет, боорду тазалайт, боордон токсиндердин чыгышына да жардам берет. Дем алуу органдарынын инфекциялары менен күрөшөт. Ичеги карынга да пайдалуу. Дем алуу органдарынын инфекциялары менен күрөшөт. Ичеги карынга да пайдалуу. Ал сиздин организмиңизди ар кандай вирус, бактериялардан коргойт. Мээнин иштешин жакшыртып, кан басымын калыбына келтирет жана ошондой эле кан басымын төмөндөтөт. Муун жана булчуң эттердин ооруларын азайтып, зарынадан арылтат. Бул үчүн бир чай кашык лимон ширесин жарым стакан сууга аралаштырып ичүү керек. Ашыкча салмак менен натыйжалуу күрөшүүгө да жардам берет. Рактын алдын алат. Бул лимондун щелочтуу экенине байланыштуу. Изилдөөлөр боюнча щелочтуу чөйрөдө рак өнүгө албай турганын көрсөткөн. Узак убакытка лимон кошулган суу ичип жүрсөңүз, териңиздин абалы жакшырат. Жогорудагыларды текшерүү үчүн бир нече жума жарым лимондун ширеси кошулган 1 стакан сууну күн сайын ичип көрүңүз. Өзүңүздү жеңил сезип калышыңыз керек. Гүлназ Чыныбек кызы менен болгон маегибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар, баарлашабыз, сырдашабыз. Азыр болсо, жогоруда айтылгандай, интернет булактарынан сөз кылалы. Ооба. Сиз үчүн атайын комментарий чогулттук. Ал комментарийлерге жооп берүүгө чоң мүмкүнчүлүк, бирок быйтырчалардын жардамы менен. Ооба. Сүйлөбөйбү?
кыска ой калтырып койсоңуз болот. Кыскача ой. Келиңиз, мен сизге муну жайып. Жаман комментарий чогултуңарбы? Жок, жакшысы да бар, жаманыраак. Жамандайбыз. Биринчи мактап туруп анан муну азыр Анан мен чыгайбыз. анан көрө жатарбыз, муну бир аз жайып алалы. Мен жакшы көргөн бир комментарий. Yok кетти доком. Мындай ошол эң жаман комментарий жазгандардын бирөөсү бул. Окуп калы. Даяр болсоңуз, биз комментарийлерди баштай берели. Даярсыз, Аха. Кеттик. Кеттик. Know how дейт. Гүлназ көп ырчыларга караганда тез ийгиликтерге жетип, кыргыз элине ошондой эле жаштарга сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Мына жүрөкчөлөр сиздер үчүн. Тима дейт. Бар балдары эми жашырат да, жылдыз болуш үчүн дейт. Так. Кайсын кылып койсом темага. Ума Нурик дейт. Мурдуң кыйшыкпы дейт. Так, бул кайсы мен астына жазган даже мен байкадым, себеби бир 5-6 адам жазган. Буга эмне деп койсом экен эми? Мынтип коеюнбу? Жок, макияж туура эмес болуп калган экен да. Каныкей дейт, калтырыптыр. Молодец, сонун ырдаптыр, талантың ташкында берсин дейт. Азаматсыз. Жаңа эле жыландан бир аз коркпой койдуңуз. Эми кийинкисин болсо мен ачык эле көрсөтүп коелу эле. Мындакта эмне бар экенин да. Чыгар. Тамаша, бул жөнөкөй мындай сүйкүмдүү жүргөн иш болчу. Сүйкүмдүү да. Ооба. Иштейби? Билбейм, аз көрөсүз. Коп коеюн, Дагы эмнелериңер бар? Тамаша, бул иштебейт. Бир гана сизди бияка отургузуп коркутуп коелу деген эмес. Коркпогон реакцияңызды көрдүк, анан ошон үчүн чыгарып коелу эле муну, Жүрөк ток. Жүрөгүңүз ток, көңүлүңүз Деп атсам да бир нерсе чыгарып жүрбөйбү? Кийинки комментарий. Айбек Токторов дейт. Гүлназ, дайыр болбойт, башка эле жигит тап, нормальный жашап кете турган дейт. Эми билбейм. Кайсы быйтык чатырак коюнчу. Билип коесуз. Саламат Акылбек кызы дейт. Сөз байлыгыңыз өтө жогору деңгээлде экен. Сөздөрдү орду менен так даана жеткирет экенсиз. Сизди жакшы көрөм дейт. Рахмат. Мен да сиздерди жакшы көрөм. Всё тамгалар менен экен. Дых-мых дейт. Гүлназ жагат, бирок бүгүнкү образы жакшы эмес экен дейт. Рапунцелдин апасына окшоп калыптыр дейт. Кайсы да экен билдим анда. Мынтип кое берейин ага деле. Жакшы. Сайрагүл Нурузбаева, сенин жөнөкөйлүгүңдү макияж бузуп коюптур дейт. Билип атасыз, кайсыл жакка келгендерин? Мен комментарийлер айтып атат, мен болжол менен кайсы сүрөттүн же кайсы видеонун астында экенин билип атам да. Демек бул биз оюбуздан чыгарып жазган жокпуз деген далил. Жеңиш Эралиев дейт. Азамат Гүлназ, мен сени менен сыймыктанам. Сулуу келбеттүү казактан калышпадың дейт. Найни. Нанай дейт. Нанай деген калтырыптыр. Азыр базарчылар дагы ырчы болгон заман дейт. Жогоруда айтып кетпедим, Казакстанда чын эле базарда сауда кылгам. Анын мындай адал акчанын уяту жок деп билем. Анткени тиричилик ар бирибизге керек, ар бирибиздин жашообуздагы нормалдуу нерсе деп ойлойм. Бум шоу берүүсүндө мына ушундай татынакай Гүлназ Чыныбек кызы бизде конокто. Биз улантабыз. Мектеп программасына барып келели, бир аз сейилдеп келели. Качып кеткен жагы мага жакын болчу деп койбойсузбу? Келиңиз анда ошол предметтик суроолорго география сабагына барып келели. Кандай окудуңуз эле? Географиядан жакшы эле, орто эле окугам, мындай. Өтө жакшы эмес, өтө начар эмес, орто. Бирок негедир ушу география менен тарых жактан цифра, анан жерлердин аттарын жаттагандан бир аз аксачумун да. Эгер аз жапыра албай калсам, мен адабият жагынан эметtir актап коеюн деп. Азаматсыз, келиңиз анда анын баары алдыда далилдейбиз, көрөлү. Биринчи сүрөтүбүз. Виктория шаркыратмасы кайсы мамлекетте жайгашкан? Тең жарыш сүйлөйт менен. Келе сен окуп коеюн. А. Замбия дейт. Б. Таиланд, В. Перу. Замбияда башка? Замбияда ойлойсуз, аз көрөлү жок? Деп ойлойм. Деп ойлойсуз. Же Таиландда, же Перуда да. Сиздин варианттарыңыз жакшы экен. Келиңиз анда ошондо акыркы жооп бул
Точно үшөөнүн бирөөсүндө. Жок, сиз бирөөсүн тандаңыз. А варианты. дедиңиз, э? Жогун көрөлү. Туура. Азаматсыз. Зомбе деп жазылат болуш керек. Жазылганыбы? Ооба. Ооба. Бул таластык эмгек сиңиргениңиз жазган. Биг Бен кайсы жерде жайгашкан? Лондондо. Бул дагы А дейсиз. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Мүмкүн Нью-Йоркто, мүмкүн Парижде. Биг Бен да, Лондондо го. Лондондо, жогун көрөлү анда. Азаматсыз. Кайсы мамлекетте көчөлөрдүн аттары жок? Ошондо. А. Монголия, Б. Япония, Чили. В. Чили. Кайсы мамлекетте көчөлөрдүн аттары жок. Так, Кайсы мамлекетте Японияда бар ойлойсуз? болуш керек. Чили же Монголияда болсо. Чили Түштүк Америкада жайгашкан. Монголия болсо мына кошуна эле өлкө. Японияны билесиз. Ооба. Ошондо кайсы вариант сизге жакын болуп атат? Окшойт. Монголия. Монголияда ойлойсуз, Чыңгыз хан атында көчө бар болуш керек ал жакта. Келиңиз анда жооп көрөбүз. Бул Япония. Японияда. Сиз Японияда жазууларга аттар карап, болбойт жазууларга экен. карап бир аз өзүңүзгө байкап көрсөңүз болот. Жакшы. Жакшы, Азаматсыз, бирок кантсе дагы бир канча вариантка туура жооп бердиңиз. Бул дагы өзүңүз айткандай могул жакта калып калган окшойт. Ушунуңуздан жазбаңыз, илимдүү болуңуз, билимдүү болуңуз. Бул шоу берүүсү мына ушундай татынакай айым менен өз берүүсүн улантат. Көрсөтүүбүздү көрүп коногу ким болду экен деп кызыгып турган болсоңуз, Гүлназ Чыныбек кызы бүгүн бизде конокто. Гүлназ, биз атайын сизге блиц суроолор даярдап койгонбуз. Ага бат-баттан жооп бериш керек. Ооба же жок же болбосо бир кичинекей кыскача вариантын тандап алсаңыз болот. Аракет кылайын. Жакшы эле суроолор менен. Ооба, жакшы эле суроолор. Баштайлы, анда кеттик. Канчадан бери диета кармайм деп өзүңүздү алдап келатасыз? Диета кармабайм деле негизи. Чачыңызды тас кылып алып көргүңүз келеби? Жок. Күндөлүк жазасызбы? Ооба. Модага карап кийинесизби? Жок. Коркуп калганда өзүңүздү апаптайсызбы? Жок. Күзгүнү карап мен дүйнөдөгү эң сулуу айыммын деп айтасызбы? Эң бактылуу айыммын деп айтам. Көз ачыктарга барасыз беле? Жок. Арзан кийим алып башкаларга кымбат деп айткан күнүңүз болгонбу? Эми Болгон. болуп калган. Кымбат деп эмес, бир аз кемейтип же азайтып айткан. Коомдук транспортко акыркы жолу качан түштүңүз эле? Жакында эле түштүм. Коомдук транспортко түшкөндөн уялбайм деле. Жакшы. Биринчи жолугушууда мырзалардын эмнесине карайсыз? Мүнөзүнө. Популярдуу ырчы айымдарга ичиңиз күйөбү? Жок. Ырдабай эле коеюн деген оюңуз болду беле? Жок. Акыркы окуган китебиңиз? Гүлсарат Чыңгызбаевдин. Жылдыз белгиңиз? Жылдыз белгим Дөйөн. Уну айдап бара жатканда жинденип сөгүнөсүзбү? Жок. Жигит талашып кыздар менен мушташтыңыз беле? Жок. Байлыкка карап турмушка чыгат белеңиз? Жок, эми. Ырдоо каршылык жок. Ырдоо сиз үчүн бул жан дүйнөмүн эргүүсү. Буум шоу же биздин шоу? Силердики да. Бул шоу силердики да. Азаматсыз, бул жерде мырзалар боюнча суроо болуп кетти. Кайсыл сапаттарга ээ болуш керек кыялыңыздагы мырза? Жөнөкөйлүк болуш керек, адамгерчилик болуш керек. Анан туруктуулук болуш керек. Ошолорго эң негизги сапаттар. Буюрса. Буюрса. Азаматсыз, мунун баарын сыр кылып бир аз катып кеттиңиз. Кантсе дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жөнөкөйлүк сапатты, адамгерчилик сапатты аябай мырзалардан баалаган Гүлназ Чыныбек кызы бүгүн бизде конокто болду. Гүлипа, мен сага кече эмнени үйрөттүм? Эмнени үйрөттүң? Мен сага суроо берсе, кайра суроо бербей, мага жооп берсең, мен сага кече топташтын кантип ойнош керек экенин көрсөттүм беле? Ооба. Анан бүгүн эмне келип алып жүдөйсүң? Эми колуман келген аракетимди кылдым, үйгө алып кеттим, түнү менен ойноп үйрөнүп келдим. Анан коноктун астына келип алып таштарыңды чака ырытып, бияка ырытып, эмне кыларыңды билбей эле отуруп калдың го? Эми урушпачы эми. Колуман келген ошол болду. Колуңан сага негизи эч нерсе мындай бир нерсени мындай ишенип тапшырган болбойт экен. Бүгүн дагы таштарды алып кетип, мен сөзсүз түрдө үйрөнүп келем эртең. Кыйраттың. Гүлназ, сиз ырдаганда дагы мыктысыз, бийлегенде дагы мыктысыз, керек болсо топташ ойногон оюнда дагы мыктысыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Ооба, даярбыз. Ооба, даярбыз. Кеттик.
Бомшау берісінде қонақтарымыз менен деп салдым, е? Мен мына чечип коерейинчи, пожалуйста, айтып качы, вообще дискомфортно болду. Ооба. А продолжаем ба? Хорошо. Бояка айтышым керек болчу, эчне болбойт? Общий кире айтып койдум да. Кайра бересиңби эле? Жок, улантып берет экенсиң. Ооба, бердим. Чоң рахмат.